Биз көрүп турган керемет кооз көрүнүш Талас облусундагы табигый жаратылыш. Бешташ жаратылыш паркындагы маралдар, андагы ажайып көл, Айкөл Манас атабыздын күмбөзү, Керов Сусактагычындагы ажайып кооздук. Өрөөнүбүздүн мындай көркөм кооз табияты кимди гана суктандырбайт. Айрыкча бул ажайып кооз жаратылышты көрүү үчүн биздин аймакка алыскы Европа, Англия, Америка жана башка дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнөн дал ушул көркөм жаратылышыбызды көрүү үчүн келишет. Талас облусуна келген туристтердин дээрлик басымдуу бөлүгү тоо туризмин тандашат. Өрөөнүбүзгө келген туристтерге заманбап жана ыңгайлуу шарт түзүү максатында Санарип туризм платформасы колго алынууда. Ага ылайык ар бир келген турист Талас облусундагы эс алуу жайлар жана конок үйлөр тууралуу маалымат ала алышат. Ал эми маалыматтын бардыгы электрондук базага киргизилет. Долбоордун башкы максаты ошол Кыргызстандын туризм тармагында иштеген ишкерлердин, көбүнчөсү айымдардын, ошол конок үйлөрүнүн, өзүнүн компанияларынын, өзүнүн башка туристтерге көрсөткөн кызматтарын интернетке кеңири жайылтуу жана ал жактан чет элдик туристтерди табып алууга жардам берүү. Азыркы Санарип дүйнөдө туристтердин 90% өздөрүнүн баягы кыдырып саякаттоосун интернет аркылуу жүргүзүшөт. Алдын ала бардыгын пландап, баягы жерлерди көрүп, ошол интернет аркылуу көрүп алышат. Талас облусундагы туристтик эс алуу жайларын жана конок үйлөрүн электрондук базага киргизүү үчүн облустагы туристтердин тейлеген конок үйлөрдүн, туристтик аймактардын жетекчилери чакырылган. Алар өздөрүнүн туристтер үчүн сунуштай ала турган жайларын, даректерин интернет айдыңына жайгаштырууну үйрөнүштү. Санарип туризм деген бүгүнкү күндө абдан актуальный тема. Себеби бул бүткүл дүйнөдө өзүнүн орду бар. Анан менин байкаган жерим бул көптөн бери эле бул менен мен мындай шугулданып келем, окууларына катышып, көп бир нече жолу тренинговый компанияларына барып дегендей. Эми бүгүн карасам абдан күчтүү жаштар бар экен, жакшынакай кыз келиндер көп экен, атышып өздөрүнчө эле билип билбей, бирок аракет кылып иштеп аткандар бар экен. Google'да барбыз, Booking'да барбыз, ишигса интернет тармагынын баарында эле барбыз. Аябай эле натыйжасы айырмасы чоң. Эң эле пайдалуу ошо туризмди Санарип менен колдонуу өтө эле пайдалуу экен. Өзүбүз практикада көрүп атабыз да. Алтынай Турсунбекова 10 жылга жакын убакыттан бери өрөөнүбүзгө келген туристтерди өз үйүндө кабыл алып, жайлуу жай камдап келет. Бул үчүн ал биринчи кезекте өзүндөгү конок үйдүн дарегин жана андагы шарттар тууралуу маалыматты атайын базага жүктөп койгон. Талас жергесине келген ар бир турист интернет аркылуу мейманкана издегенде Алтынайдын дареги чыгат. Ал өзүнүн көп жылдык тажрыйбасын бүгүнкү семинардын катышуучулары менен бөлүштү. Аймактагы жаңы ачылабыз деп аткан конок үйлөргө же болбосо ачылып, бирок өздөрүн жүргүзө албай аткан конок үйлөргө жардам беребиз да. Ошо бүгүнкү үйрөнө турчу темалар бул Санарип платформалары да. Ал платформалар бул бизге керектүү, конок үйлөргө керектүү чоң сайттар болуп эсептелинет да. Ошол сайттарга биз өзүбүздү каттайбыз да. Санарип туризм платформасын колдонуп жана аны өркүндөтүү менен гана биз өрөөнүбүзгө көптөгөн туристтердин келүүсүнө себепчи боло алабыз.